Анан ал мен сени сүйбөйм, сен 9-классты бүтпөй туруп мага тийишиң керек. Тийбей турган болсоң мен шаарга кетем, башка кыз алам. Биз угуп калабыз да. Бар баалым болгондон байкайсың, каттарың кармайсың дегендей. Илгеркиде болуп 12 чыккандан тебете мен чапканда жыгылып калган жылда сала берсе, сиздики туура болмок да. Все, сүйдүм, күйдүм десе, мээң айланып, уже иштебей калат. Ал бала мен башка кызды жакшы көрүп калдым деп ушинтип айтып койсо, жана кыз азынып же этаждан секирип өлөт экен. Сиздер кантип башка токтолдур ошо өзүңүзгө токтолдур. Мен деген мисалы 5 жыл сүйлөшүп эле үйлөнүп, мына азыр балдарлуу болуп. Андан кийин сүйөр эле, смертельный, өлгөчө сүйүлөр. Күйөөгө чыккандан кийин. Негизи жиндер деген аял башка эркектер менен такыр жүрбөш керек. Ала качып алган мас келгенсиз, анан кийин киши катары көрбөй, эстебей, сурабай, анан Жамил өз тагдырын таап кетти. Ата сүйүүдүн көзү сокур дейт го, ушуна кантип түшүнсө болот деп айтып тур. Апаңды эле карасаң, сразу билесиң деп айтат. Кыз деген өзүң сүйгөн кызды сүйгөн балага чыгыш керек да. Балалуу болуп туруп, башка бирөөнү сүйүп калып, башка бирөө менен жүрүп кеткенге сиздин көз карашыңыз кандай? Эң жаман келип алып туруп бир бала чакалып, мисалы ошол кыз ишенип чыкты ошого. Өмүр бою жашайм деп.